Таттыгүл Бектурова гендердик тең укуктуулук темасын чагылдырууда. Аял менен эркектин ортосунда эч кандай айырмачылык болбошу керек деген тарткан сүрөтү аркылуу жеткирүүгө аракет кылган. Кызыктуу сүрөт тарткандыгы жана мыкты баяндамасы үчүн сүрөт сынагынын жеңүүчүсү болду. Бүгүнкү тең укуктуулук мен сүрөт тарттым. Тең укуктуулуктун эмеси мазмуну аял менен кишинин ортосунда баланс болуш керек да. Эми аял өйдөдө эмес же киши өйдөдө эмес, ортосунда баланс болуш керек. Экөө тең болуш керек. Сүрөткө ушул ойду берейин дегем. Сүрөт тартуу сынагы муундар аралык теңдик долбоорунун алкагында уюштурулууда. Долбоордун аты «Поколение равенства» деп аталат. Бул долбоордун алкагында биз окутууга барып келип, ал жактан «Поколение равенства» долбоорун утуп келгенбиз. Бул долбоор дин таануу жана изилдөө борбору тарабынан жана ошондой эле эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюму тарабынан камсыздалып жатат. Бул долбоор негизи 2 этаптан өттү. Биринчиси форум театр, экинчиси сүрөттөр сынагы болду. Долбоордун негизги максаты бул ар кайсы диний өкүлдөрдөгү жаштардын, ошол эле окуучулардын гендердик теңчиликке жана гендердик теңчилик эмне экенин түшүндүрүп берүү болгон. Диний толеранттуулук деген 2 темада өткөрүлдү. Бул теманын аркагында окуучулар 10 сүрөт тартып чыгарышты. 10 сүрөттүн алкагында биз жеңүүчүлөрдү чыгарып, аларга чакан белектерибизди бердик. Муундар аралык теңдик долбоорунун алкагында сүрөт тартуу сынагына катышкан окуучулар гендердик тең укуктуулук жана диндеги толеранттуулук темасынын алкагында кызыктуу сүрөттөрдү тартышкан. Ар бир окуучу өз сүрөтүн жактап берип, темага кенен сүңгүп киргени байкалды. Сынакка жогорку класстын окуучулары катышты. На правой части рисунка изображен мужской пол, а на правой женский. Дин таануу жана изилдөө борбору 3 багытта иш алып барат. Биринчиден билим берүү жаатында, экинчиси мамлекеттик кызматкерлер менен мамиле түзүү жана илимий изилдөө багытында иш жүргүзүү. Активная работа в 3 направлениях. Билим берүү жаатында биз бул жылы жергиликтүү эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюму менен биргеликте 2 ирет атайын окуудан өтүштү. Ага Кыргызстандын аймагындагы ар кандай дин өкүлдөрү жана диний ишенимдеги жаштар катышып, биз даярдаган атайын курстардан өтүштү. Анын жыйынтыгында жеңүүчүлөр өздөрүнүн долбоорун уюштурууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына алардын бири гендердик теңчилик жана диндеги толеранттуулук темасындагы иш-чара болду. Ушундай эле иш-чараларды Кыргызстан боюнча өткөрүү пландалууда. Кыргызстана собрались, прошли наш образовательный курс. Мындай иш-чаралар эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөөнүн алкагында жасалып келет. Аталган кыймыл 2020-жылы түзүлгөн. Бул уюм Кыргызстандагы ар кандай социалдык көйгөйлөрдүн айланасында бардык жарандарды динине, улутуна карабастан бириктирүүгө шарт түзөт. Айжам Албайырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.